Анда эмесе баштай берелик. Дагы кошулгандар болсо кошула берет. Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Бүгүн биздин чөйрөнүн алкагындагы жолугушуулардын биринчиси десек да болот. Тушоо кесүү десек да болот. Бүгүн сонун жолугушуу болмокчу. Азыркы тапта бизде чырак деген долбоордо айымдар окуп жатат. Аларга дагы актуалдуу жолугушуу болот бүгүнкү биздин конок Ололо Ош креатив хабтын баш менеджери жана жаратман айымдар жамаатынын төрайымы деп койсок да туура болот го, Гүлнур Абылкасымова болмокчу. Бүгүнкү күндүн темасы аябай актуалдуу тема. Айымдардын азыркы учурдагы ролу, айымдар креативдүү лабораториясы кандай максаттарды көздөйт? Ошол жаратман айымдар жамаатынын иш чаралары жана алардын максаттары жөнүндө айтып бермекчи Гүлнур эже. Гүлнур эжеге сөз берүүдөн алдын мен биздин чөйрө жөнүндө балким маалыматтары азырактар болсо кичине маалымат бере кетейин. Чөйрө бул адамдар жолугушкан, ой пикирлер алмашылган жана идеялар ишке ашырылган жер. Чөйрөдө ар кандай тармактагы адамдар кошула алышат жана өздөрүнүн идеялары менен бөлүшө алышат, өздөрүнүн идеяларын ишке ашыра алышат. Ал эми биздин желеде бизди чөйрө.com деп издесеңиздер болот. Сайтыбыз менен тааныштыра кете турган болсок, чөйрө бул биздин логобуз кетет. Бул жерде долбоорлор азыркы тапта жакшы иштеп жаткан, жаңылыктар, фонд бар. Андан сырткары бизде кеңеш бар. Кеңеште аябай патриот инсандарыбыз бар. Алардын эң башкы сабында Азамат Токтокунов ушу чөйрөнүн негиздөөчүсү болуп эсептелинет. Андан сырткары көп эле киши билип калды: Айдана Өмүрбаева, Асель Сайрандамир, Бакыт Абдишев, Бекназар Жамангараев, Кайрат Биримкулов, Махабат Садырбек, Олжубай Искандер, Руслан Акун, Сайкал Дилдемурат жана Тимур Мун. Андан кийин чөйрөгө кантип кошулуу керек деген суроо болушу мүмкүн. Сиз кошулуу баракчасын басканда бул жерде башынан түшүндүрүп кетейин. Чөйрө бул биздин Telegram баракчабыз. Ал жака кирип өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшсөңөр болот. Өзүңөрдө кандайдыр бир идеялар ашып ташып атса, же болбосо кандайдыр бир тажрыйба топтогуңар келсе, ушул жакка кирип катталсаңар болот. Андан кийинки чөйрө.com деген бул биздин Instagram баракчабыз. Бардык биздин жаңылыктар, биздин иш чаралардын баары чөйрө ушул Instagram баракчасында болмокчу. Ал эми жолугушуулар же болбосо чөйрө жөнүндө дагы кенен негиздөөчүлөрүнөн маалымат билгиңер келсе, анда албетте биздин YouTube баракчабызга катталып, YouTube баракчабыздан окуп билип турсаңыздар болот. Ал эми ушундай жолугушуулар мындан ары күндө уюшулуп турмакчы. Жарыясы Instagram баракчасында кетет. Ал эми бул Zoom шилтеме дайыма иштеп турат. Ошол Zoom шилтеме менен сиздер биздин ушундай жолугушууларга дайым кирип катыша алсаңыздар болот. Андан сырткары бизде Discord серверибиз бар. Телеграмда атайын баарлашуу деген бөлүмүбүз бар. Анан азыркы тапта долбоорлор иштеп жаткан долбоорлор бар. Ал жакты көрсөтпөй эле коеюн, кирсек аябай көп чейин айтып, суктанып айтып бүтө албай калам. Андан кийин бизде биринчи жолу ошо чөйрө кеңешчилери менен эл аралык форум уюштурулуп атат. 12-синен 14-нө чейин июлда Швейцарияда. Андан кийин бул жерден чөйрөнүн идеясы жөнүндө, чөйрөнүн принциптери жөнүндө билсеңиздер болот. Чөйрөдө кандай иш чаралар ишке ашырылды билсеңиздер болот. Эң кызык шилтеме бул чөйрө кантип иштейт. Ушул шилтеме менен өтсөңүздөр, чөйрөнүн негиздөөчүсү Азамат Токтокунов кенен маалымат берген. Андан кийин
Чөйрөгө кандай кылып кошулса болот? Албетте колдонуучу катары үйрөнүңүз, жашооңузду өзгөртүңүз, бөлүшүңүз. Жаратман катары катышыңыз, тажрыйба топтооңуз, иштеңиз. Демей өрчү катары инвестиция кылсаңыз болот, жаңы долбоорлорду ишке ашырсаңыз болот. Анан ошол идеяларыңыздын ишке ашырылган жери. Кыскача чөйрөдөн маалымат ушул. Биздин чөйрө.com сайтына кирип, сөзсүз маалыматты алып, жаратман катары кирип, колдонуучу катары кирип, ишиңизди улантсаңыз болот. Болду окшойт. Сизге сөз берейин, Гүлнур айым. Бүгүнкү тема жөнүндө өзүңүз Кутман кеч. Мени жакшы эле угуп атабы? Ооба, угуп атасыз, саламатсызбы? Баарыңыздарга өзүмдүн саламымды жолдойм. Абдан сонун проект, сиздердики дагы чөйрө, себеби адамдын калыптанышына, адамдын келечегине, келерки муундардын калыптанышына чөйрөнүн канчалык өнүккөндүгү абдан чоң ролду ойнойт экен да. Мына ошол эле алкагында айымдын, аял затынын өнүгүшү, аял затынын күчтүүлүгү дагы бул абдан бир чоң көрсөткүч экен да. Коомго таасири дагы чоң мындай маңызы бар экен. Ошол негизинде Ололо деп айтып кетпедиңизби? Мен азыркы кезде мына Ололодо генералдык менеджер болуп иштейм. Ушул хабта, буга чейин коворкингде чакан айымдар үчүн лаборатория ачылган. Бул лаборатория Курондун жардамы менен ачылды. Эгерде чөйрө деп биз мындай бир чоң аянтты айтсак, ошол чөйрөнүн ичинде дагы кичинекей коомчолор, сообщество да, кичинекей коомчолор деп туура айттымбы? Ошондойлорду өзүнчө мындай тыгыз байланышта болгон коомдор менен иштөө башталды. Азырынча бизде жаратман айымдардын лабораториясы деп аталат. Эмне үчүн биз бул лабораторияны баштадык? Эксперименталдык түрдө. Себеби буга чейин лабораториянын иши болгон эмес экен. Даже Ош шаарында көбүнчө азыр шаар жөнүндө айтып сүйлөйбүз. Бизде айымдар мына түндүк жакта кичине мындай чувствительная среда да, өтө мындай назик среда, мындай кандайдыр өнүгүш үчүн жакшы шарттар түзүлүш керек экен. Ошол шарттарды түзүш үчүн биринчи кандай болуш керек деген суроого жоопту биз азыр мына лабораторияда издеп жатабыз. Ал үчүн биринчи когортага биз жарыя берип, мындай отбор болду, тандалуу өттү, 3 ай окушту. Мына бүгүн биринчи когортаны бүтүрдүк. Бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн сертификаттарын алып, эми булардын ошол лабораторияда кандайдыр маалымат алган, үйрөнгөн билими канчалык алар жашаган жерде жакшы таасир эте алат, аны эми убакыт көрсөтөт. Бирок биз бул бүтүрүүчүлөр менен дайыма мындай байланышта болуп турабыз. Ошол эле учурда экинчи когортага азыр конкурс башталды 3-июнга чейин. Эгерде ким кызыктар болсо, биздин Ололо сети Instagram баракчасында, Ололо сети Ош Instagram баракчасында ссылка менен кирип, ошол жерге катталсаңыздар болот. Канчалык бул лабораторияга мүчөлөрүбүз, катышкандарыбыз ар кандай тармактан, канчалык түрлүү тармактан болсо, ошончолук мен ойлойм, лабораториянын ийгилигине бул пайдалуу болот. Анан дагы бир нерсе, мен азыр мына карап атам, азыркы угуучулардын ичинен айымдар көбүрөөк окшойт, айымдар да негизинен. Азыркы менин темам эми азыркы убактагы коомдогу айымдардын ролу, азыркы современное общество. То есть канчалык биз өзүбүздү шыктандыра алабыз, канчалык биз өзүбүздү ар тараптан өнүктүрөбүз жана ар тараптан өнүккөнүбүз өзүбүзгө кандай пайда алып келет. Ошол суроону биз өзүбүзгө көбүрөөк беришибиз керек экен да. Канчалык билимибиз жогору болот, мүмкүнчүлүктөрүбүз канчалык, ошого жараша мүмкүнчүлүктөрүбүз өсөт. Себеби аял заты, айымдар, болочок энелер бул эми баардыгына эле мындай белгилүү, ийгиликтүү эне бул балдарынын ийгилигине дагы чоң таасир тийгизет экен, келерки ийгилигине.
Ошондуктан негизинен биз лабораторияда жасап жаткан кайсы максатты көздөгөнүбүз биздин катышуучулардын, биздин окуучулардын, резиденткалардын ар тараптан өнүгүшүнө салым кошуу, жардам берүү, мына ошол жаатта иштеп жатабыз. Ар кандай көрүнүштөрдү көрүп жатабыз. Мисалы үчүн инсайттарды. Высшее образование, мына жогорку билими бар айымдар бар. Мектепти бүтүрдү, вузду бүтүрдү, дипломдору бар, эне болду. Бирок бара өткөн сайын, жыл өткөн сайын баягы убакыт орунда турбайт экен да, технологиялар өнүгөт, көп нерсе өнүгөт дагы, баягы алган билимиң уже барган сайын актуалдуу эмес болуп калат экен. Көп нерсени сен үйрөнгөнүң азыркы заманда колдоно албайт экенсиң. Колдонсоң дагы бул уже мындай кичине башка ылдамыраак нерселер пайда болгон, более мындай продвинутый нерселер пайда болгон. Анан кийин ошол кезде мына биз айымдар менен көп сүйлөшүп жатабыз. Депрессияга кабылган айымдар бар, стресске түшкөн айымдар бар, өзүнүн баягы өзүнө болгон ишенимин жогото баштаган айымдар бар. Бул эми билими бар, жогорку билими бар айымдарды айтып жатам. Кээинки учурда мектептен кийин эле дароо эле турмуш куруп, билим албай калган айымдар бар. Же болбосо азыркы кезде студент болуп окуп жаткан кыздар бар. Ар кандай турмуштун ар кандай шартында айымдар бар. Бирок көбүнчө баягы коомдун терс жактары дагы таасир тийгизген учурда дагы айымдар өздөрүн жоготуп койгон учур көп экен. Силерге чейин эле, мисалы үчүн биздин азыр прям 10 мүнөт мурда бүттү. Психолог менен ошол биринчи когортанын катышуучулары менен жолугушуп, кадимкидей сүйлөшүп отурдук. Эмне үчүн психологко көп запрос болуп атат, психологдун участиеси көп болуп атат. Биз экинчи когортага психологический консультацияны кошо турган болуп атабыз. Биринчи когортада жок эле. Кадимкидей өзүнүн мындай профессионал психолог керек болуп атат, себеби өзүнүн мындай жеке проблемаларын, ички дүйнөсүндө болгон проблемаларын, ойлорун, терс ойлорун жеңе албай бараткан айымдар, мындай өзүнө өзү жардам бере албай аткан айымдардын саны өсүп баратыптыр. Ошого жардам керек, коомдо жардам керек. Бизге ошондой запростор түшүп атат. Себеби эгерде кыздарбы, аял затыбы, айымдарбы кандайдыр бир терс маанайда болсо, өзүңөр эле байкасаңар керек, сөзсүз жанында жүргөн үй бүлөдөгү жакын адамдарга да терс таасир тиет экен да. Настроениең жокпу, сөзсүз балдарыңа тийиши мүмкүн, мындай көп учурларда же жубайыңа жаман сөз айта коесуңбу, же өзүң маанайың мындай бузулуп, даже кебетиң даже башкача болуп калат. Ошого ар тараптуу өнүгүү, өзү жашоонун кандайдыр ар түрдүүлүктүгүн унутпай туруш үчүн мындай коом керек экен, чөйрө керек экен. Силердин дагы бир миссияңар дагы биздин миссиябыз менен дал келип тургандай турат, сезилип турат. Мен ишенем, бул коллаборация жакшы жыйынтыктарга алып келет дейм да. Эгерде мындай суроо жооп катарда дагы болсо жакшы болмок. Вопрос есть, да? Сложно ли общаться с обществом? Это вопрос, да, я так понимаю? Сложно ли общаться с обществом? Суроо эмес болуш керек, сиздин оюңуз менен. Эгерде сиз негизги бөлүмүн бүтсөңүз, мен суроо жоопко берсем болот экен анда. Жакшы болот эле, себеби мага кичине аудиториянын запросу кандай, мага дагы жеңилирээк болот эле. А так мен айта берем. Макул. Айымдар, бул жерде айымдар көбүрөөк, чындыгында айтканда. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, анан биз ошого жараша кийинки этаптарга өтөрмөкбүз. Колуңарды көтөрүп деле живой берсеңиздер болот сурооңуздарды. Пока суроо назревает, суроо бышканга чейин, дагы бир нерсе, азыркы кезде IT тармагында дагы күчтөнүү да, мына сиздерде IT тармагында билим берип, ошол тармакта иштеп жатасыздар. Бул абдан сонун көрүнүш. Бизде мисалы үчүн Улуулоодо негизинен IT академияда, IT курстарда эркек балдар окуйт да, кыздар аз. Биз митап өткөрдүк, жолугушууларды өткөрдүк. Сөзсүз мындай гендерный дисбаланс байкалып турат да. Көп учурларда эркек балдар
көп учурларда чоң эркектер иштен жумуштан кийин келип иштеп жатышат. Бирок баардыгыбызга маалым, келерки жылдарда, келерки кийинки декадада азыркы келечектеги өнүгүү бул цифровой технологиялардын жардамы менен гана болот. Бул креативдүү индустриялардын жардамы менен гана болот. Канчалык жашоодон артта калбайлы деген ой баары бир жашап жатса, анда мүмкүн болушунча ошол жаатта билим алууга умтулуш керек болуп жатат. Бул эми ушундай талап жашоонун азыркы кезде. Ошого чөйрө менен биз да маалымат катары айтып коеюн. Чөйрө менен биргеликте биз IT приложенияларды жана ошондой эле жолугушууларды кошо уюштурганы жатабыз. Кандайдыр бир стартап болсо же бизнес болсо, ошолор менен кошо биргеликте, чөйрө менен кошо биргеликте ошол бизнести өнүктүрүүгө жардам кошойлу деп атабыз. Мисалы үчүн, коворкинг — это что такое коворкинг, что такое лаборатория, женская лаборатория. Эмне деген бул? Коворкинг 24 саат бою күнү түнү иштеген мындай имарат. Бул жерде бесперебойный интернет, бизде свет, в общем, рабочее пространство охранасы менен жана чөйрө менен кошо чөйрөнүн участницалары бул жерде келип иштей турган болуп атат. Мүмкүнчүлүк бар. Жана ошого жараша биз менен кайсы бир запрос болсо, лабораториянын участницаларына, эгерде ишкердигин алдыга жүргүзүш үчүн СММ курстарынын жардамы керек болсо, анда кошо иштешели деген азыр учур болуп атат. Суроо болуп атат го, Ооба, суроо болду. Бул жакта эми онлайн форматы жөнүндө сурап атат. Бишкекте туруп окуса болобу, окугусу келгендер деген суроо болду. Обучение кандай форматта болот деп. Суроо үчүн чоң рахмат. Бирок азырынча онлайн окуу лабораторияда андай каралган эмес. Бир нерсени айтып кетейин. Оказывается, онлайн менен офлайн ортосунда дагы кичине бир айырма. Мүмкүн эми өзүңөр деле сезесиздер, мындай личносттук өнүгүү үчүн офлайн жакшы кетет экен да. Адам менен жакын, тыгыз баарлашып, көздөрүн карап дегендей, эмне сезип жатат, маанайы кандай, ошонун баардыгы офлайнда жакшы билинет экен. Адамдар, айымдар мындай ишениш үчүн, өзүнүн ичиндеги ички дүйнөсүн айтып бере алыш үчүн жакын жеринде отуруш керек экен да, жакын баргаш керек экен. Ошого пока онлайн жок. Андан кийинки кечирээк кирип калып маалымат ала албай калган окшойт. Гүлайым Бекенова, катышсам болобу? Анан кандай график? Ошо кененирээк азыркы жаңы отбор боюнча кененирээк айтып бере аласызбы? Ошол жөнүндө. Формат такой. Азыр мына Instagram баракчасында, ол сети Ош Instagram баракчасында ссылка бар. Мен азыр дагы кичине убакыт берсеңер таап неме жибере берем. Уже жиберип коюшту. Сиз биздин коллаборация менен иштеп аткан кыздар уже. Сонун да, это классно же, когда взаимоподдержка. Вот, ошол жака кирсеңер, анкетаны толтуруш керек. Анкета толгондон кийин 3-июнда акыркы күн, целый день еще можно заполнять, 3 июня. Анкетаны 3-июнда жабат дагы, жана андан кийин болсо биз собеседованияга чакырабыз. Экинчи тур. Биринчи турда собеседование болгон эмес. 30 айымдарды тандадык. Вот такой маленький инсайт. 30 айымдардын ичинде кээ биркилер өзүнүн убактысына акасы дал келбейт экен сабакка катышуу деген нерсени кийин гана түшүнүштү. Ошондуктан бизге приоритет. Эгерде эми бул жардам айымдар үчүн, өзүнүн жеке өнүгүш үчүн жардам. Ошого сабактарга как положено келиш керек. 3-июнда биринчи тур бүтөт, жана экинчи турдун собеседованиясына биз уже жеке чакырабыз. Анын датасы да кийин билинет. Негизинен биз экинчи когортаны 1,5 ай интенсивдүү окутууга аттанып жатабыз. Жумасына 4 же 5 күн келе турган болушат, саат 4төн кийин 6-га чейин. 4төн 6-га чейин. Азыр мына демонстрация экрана можно, да? Мен азыр я хочу... Азыр көрүп көрөйүн. Так, интересно, если я видео пущу... Так, кандай болот экен? Сиз деген видео көрсөткөн атасыз ошондой?
Совместно со звуком деген бар, ошол галочканы басып коюшуңуз керек. Так, демонстрация экрана. И кичинекей болуп бурчунда совместно со звуком деген ошону сөзсүз галочкасын коюп койсоңуз. Так, совместно со звуком. И вот такое видео. Это будет фотография. Бул жерде сүрөттөрдү көрсөңөр болот, лабораторияда эмне кылдык. Менде бир суроо жаралды да, креативге ошондо кыздарды алып келдиңиздерби оштон? Бул лабораторияда креативдүү, канткенде креативдүүлүктүн жардамы менен иш аткарса болот, ишкердик кылса болот. Азыр да бул немесин кылып берем. Жакшы эле көрүнүп атабы? Ооба, жакшы эле көрүнүп атат. Жок, жанагы жакында эле Бишкекте фестиваль. Ооба. Ошо биз көрүп калганбыз да кыздардычы. Азыр мен ошол жактан көрүп туруп сүрөттөн ошол кыздардын оштон келгенин азыр билип атам да, сиздер алып келгениңиздердичи. Биз ойлоп турбуз Бишкекте эле кыздар. Себеби жана биздин Чырак долбоорунда дагы аралашып жүргөн кыздар бар экен, ошо таанышып калганбыз да. Анан мен эч ойлоп турмун, ошо сиздер аркылуу ошол фестивалга ололо оштон келген кыздар экенинчи. Ооба, биз биринчи когорта мындай болду. Бизде балловая система бардыгын алып бара албадык, бирок балловая система активныйларды Бишкекке алып бардык за счет проекта. Телевизордон көрүү же ютубтан көрүү совсем башкача. Ал жактан булар өздөрү катышып көрүштү. Вот эту креативную атмосферу не передать, да, вот словами. Поэтому булар өздөрү катышып, биз ойлойбуз, таасири күчтүү болду. Ал жакта башкалардын дагы ярмарка болду, баарына катышты, спикерлерди жанынан угушту, президентти жанынан көрүштү, Садыр Жапаровду. Башкача эйфория такая вот классная. Мына фотография бул биз да катышканбыз ошол жакта. Чындыгында аябай сонун болду. Прям биздин ушул мамлекет ошончолук деңгээлде өнүгүп атканы аябай кубандырды. Ошондо ололонун жумушу аябай эле жакшы өнүгүп атыптыр деп ойлоп калдык. Буюрса биз да коллаборация менен жакшы иштерди алып барабыз деген. Организаторлордун бири UNDP жана Ололо болду да. Это президент подписал указ о поддержке развития креативных индустрий. Ошонун алкагында биз ошол фестиваль креативных индустрий өткөрдүк. Бизге катышып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Бул жерде сүрөттө болсо жакында мына Луис Чемберлин в центре. Луис Чемберлин бул биздин промондогу бул жерде представитель Кыргызстанда да. И ошол күнү Швециядан айымдар келишкен, депутат айымдар келишти. Могул жерде подушкалар кармагандары бул бизде Жылдыз айым участница. Ушундай подушкаларды тигип, азыр ошол жаатта дагы кичине бир бизнести баштайын деп атат. 50 подушка бар, подушканын көбүн сатып алып кетишти. Так, и мына ушундай алкакта иштеп жатабыз. Негизинен сүрөттөр бул только часть. Ярмарка уюштуруп жаттык, кошо кыздар менен кошо биргеликте карвинг, то есть мындай күнүмдүк жашоодо дагы керектүү нерселерди дагы алганга аракеттендик. Жана коомдо ишкердиктин жаатында керектүү боло турган нерселерди дагы көп алдык. Мини MBA, онлайн мини MBA'ди азыр окуп атышат. Көбү доступ алышты лабораториянын алкагында. Бул MBA мини MBA өзү аябай жакшы ишкер, мындай жакшы билим, илим да, жакшы үйрөнүп алса өздөрүнө дагы абдан пайдалуу, даже если у тебя нету бизнеса. Вот, азыр ушундай ситуация. Так, дагы суроо. Бул жерде бир суроо бар экен. Спасибо. Үстүнө чыгып кетти. Биринчи потокто окугандардын до и после жыйынтыгы кандай болду, күткөндөй болду дейсиздер? Офлайн деп жана жүздөрүнөн көрүп, көздөрүнөн көрдүк деп атпайсыздарбы? Ошол до кандай болуп келишти, после кандай болуп келишти? Ошону айтып бериңиз. Аябай сонун суроо, рахмат. Тапшырып жатканда биринчи келгенде ожиданияларын жазышкан, кандай курстарды алар хотят, да. Биз ошолорду список кылганбыз. Анан ошолорго ориентироваться этип, биз курстарды, жана ошондой эле менторствону сурашты. Азыр көбүнө Wonder Woman деген
проектке азыр катышып атышат. Алар жака дагы ссылка берди. Ал жака тапшырышты. Менторствону күтүп жатышат, профессиональный менторлорду. Финансовый менеджмент, финансовая грамотность сурашты, социальное предпринимательство, техника речи, дизайн мышления, даже шахматы английский отдельно. Кстати, шахматы очень хорошая игра, которая помогает стратегически развиваться в мышлении. Да? Поэтому біз ушул тараптарды алдык, кинолорду көрүп аттык, кинолорду обсуждение кылдык. Ага кичине азыраак убакыт болуп калды. Экинчи когортада кинолорго дагы көбүрөөк убакыт бөлөлү деп атабыз. Себеби визуально кандайдыр бир окуяны көрүп туруп, жана ошол окуяга болгон өзүңдүн көз карашың, жана ошол жаныңда отургандар менен пикир алмашуу, пикир бөлүшүү кандайдыр бир жыйынтыктарга алып келет экен, бир жакшы нерсе ойго келет экенсиң, да. Вот, поэтому biz вот в таком направлении работали, и в конце что мы получаем? Biz дайыма биздин участницалардан фидбэк, то есть обратно отзывдарды бергиле деп сурайбыз. И чатка жазышат өздөрүнүн ойлорун, ар кандай деп сөздөрдү жазышат. Көбүнө положительный эле болду. Эми буну биз официально мындай чыгарабыз. Азыр жөн алдыга кичине баратам. Негизинен эмне болуп атат азыр? Бир-эки так, SMM Ошо деген SMM проект, мини-проект запустили. Булар кыздар өздөрү в когорте встретились, создали маленькую группу. Это видеограф, этот SMM-щик, копирайтер, это одна команда. Потом энергия движения деп, у нас профессиональный спортсмен Юля Ягиня по йоге хочет запустить серию занятий платных, да, мы будем это совместно делать. Так, жылдыз жана чолпон айымдар, они хотят курактын жардамы менен жана подуш мындай чеберчиликтин жардамы менен дагы бир ишкердикти жүргүзөбүз деп атат. Тахмин айым женский коворкинг ачканга аттанып атат. Бул жыйынтыктарды көрүп, дагы бизде дагы бир айым өзүнүн уже бизнеси бар. Бул центр отдыха. Как раз суббота күнү бардыгыбыз барып келдик ал жака, центр отдыха. Рахат деген, всем рекомендую, кстати. Ал жерде мына ошонун өнүгүшүнө эмнени оңдош керек, жана клиент ориентированность кандай болот деген жаатта сүйлөшүп немалып атабыз. Ей тоже очень полезно было. Дагы бир участницабыз, она делает поделки. Вот мен мондай колума белек кылып кадап койгон, токушат, бисерден жасашат. Вот, дагы бир участницабыз путешествует, ошол путешествиясы жөнүндө айтып берем деп неме алып жүрөт. Дагы бир участницабыз IT тармагында. В общем, айта берсем, жыйынтык бар. Мына ошол жыйынтыктарды бир официально бир дагы бир жарыялайбыз, документ катары кылыпчы. Бул сөзсүз түрдө. Дагы кийинки суроо кайсы болуп атат, Мерим? Я пропустила. Суроо болгон жок. Бишкекте дагы ачсаңыздар жакшы болмок деп. Ушул жерден мага бир суроо пайда болду да. Бул сиздердин долбоордун негизги максаты ошо региондогу айымдардын креативдүүлүгүн өрчүтүү, өнүктүрүү болсо керек. Анан дагы ошого эле улай дагы бир суроону бергим келип атат да. Мисалы, айыл жергесиндегилерге мүмкүнчүлүк барбы катышып келип катышканга же графиги туура келбей калабы? Азыркы тапта ошол именно айыл жергесиндегилер кичине ошол жактан кыйналышат экен да. Же балким мисалы бир күндү атайын белгилеп алып туруп аларды чакырып атасыздарбы? Ошолор жөнүндө дагы айтып бериң. Биз бул нерсени алдыга койгон пландардын ичине киргизип атабыз, региондор менен иштешүүчү. Себеби проонун алкагында дагы региондор, түндүк жакта регионго дагы ачабыз деген пландары бар экен. Эми аны пока мындай толук маалымат менде азыраак, ошондуктан пока айтпай турайын. А так биз тараптан Оштон караштырып жатабыз, канткенде ошол мүмкүнчүлүктү жазсак болот деп. Биз конокко барабызбы же аларды бул жака алып келебизби, убакыт көрсөтөт. Биринчи когортада андай болгон жок, региондордон келбеди. Мындай стратегиялык планга бул киргизилбей калганда, биринчи шаардагы катышуучуларды көрөйлү кандай болот деп. Лаборатория, тестируем, пробуем, все, бардыгын карап неме алып атабыз. Анан бул жерде бир суроо экен, по-моему, так, платно, не платно, да?
финансы жагы кандай, окуу үчүн акча төлөнөбү? Жок, бул акысыз. Ошондуктан конкурс негизинде отбор болот. Полностью бесплатно обучение и помощь. И жана мындан ары ошол сиздер айтып атпайсыздарбы, чөйрө деп. Бул чакан коом, мындан ары дагы нетворкинг аркылуу биз байланышта болуп турабыз. Биринчи когортаны бүтүргөндөр дагы экинчи когортанын сабагына катыша албайт, бирок общий мероприятиелерге, чоңураак мероприятиелерге катыша беришет. Анан алар коворкингде иштегенге, мындан ары да иштегенге немеси бар, допуск есть у них. Так, WCL-дин биринчи выпускницалары сонун аракетчил кыздар экен, баары уже бирден проект алып чыгып жатышты. Да, рахмат. Бишкекке да айтсаңыздар жакшы болот эле. Да, сонун болмок. Я думаю, бизде азыр эми мындай жыйынтыктарын күтүп жатышат. Лаборатория канчалык ийгиликке жетишет, кандай көрсөткүчтөр болот. Мен ойлойм, эгерде бул чындап эле жакшы мындай резонанс боло турган болсо, башка шаарларда, Бишкекте дагы ачылат деп айтам. Вау дейт, окей. Так, сонун жыйынтык, ооба, эң туурасы. Так, уюштуруу иштери боюнча кандай сабак алдыңыз? Сонун суроо. Так, кандай өзгөртүү керек? Биз азыр коллаборация жөнүндө сөз кылып атсак, сизден бизге кеңеш. Уюштуруу иштери боюнча биринчиден кандайдыр бир иш-чараны өткөрүп жатканда, ошол катышуучулардын иш-чарага болгон мамилеси, как правильно сказать, готовность посещать. Себеби иш-чара катышуучулар менен, аудитория менен анан ийгиликке жетишет да. Эгерде сен 1000 даярданып, сонун даярданып, баардыгын даярданып, анан кийин катышуучулар ал нерсени түшүнбөй же ал катышууну приоритетке койбосо, сен ийгиликке жетише албай каласың да. То есть биздин максат, бизден талап организаторлор катары ошол катышуучуларга маңызын, канчалык бул маанилүү экендигин түшүндүрүү. Бул биздин жоопкерчилик экен, организаторлордун. Талапты кичине катуураак коюш керек экен. Айтып атпаймынбы, 30 айындар жазылса, кээ-биркилери мындай түшүнбөй калыптыр. Оказывается, надо приходить и учиться, а мы не знали депчи. Вот. Физическое присутствие не у всех получается деген жоопу алдык. Ошондуктан биз толук сиз катыша аласызбы, катышканга сиз толук ынанасызбы деген суроолорду беребиз собеседованияда, ошол башка суроолордун алкагында дагы. Ошого организаторский моменты вот этот дагы эмне көп болду. Инициатива биздин катышуучулардан, дайыма мы открыты на инициативы. Оказывается, катышуучулардан дагы сонун идеялар чыгат экен. Сонун идеялар чыгат экен. Аларга дагы жол бериш керек экен. Аларга дагы кайра аларды мотивациялаш керек экен. Келгиле, кошо бир нерсени жасагыла, биз площадка беребиз, силерге жардам беребиз деп. Мисалы үчүн ярмаркага катышты. Биз вечер уличной музыки деп өткөрдүк. Инстаграм баракчада бар. Вечер уличной музыки деп кыздар өздөрү катышып, өздөрү столду даярдашып, өздөрүнүн жасаган нерселерин алып келишип коюшту. Анан кийин музыканттар, эми бул профессиональный музыканттар эмес, ол бизде вечер живой музыки бар. Вечер уличной музыки, алар өздөрү скрипкаларын, гитараларын көтөрүп келип, ошол жерде ырдап, мындай элди кызыктырып турушту. А ярмарка одновременно ал жерде жүрүп жатты да. Канчалык сен ошондо клиенттер менен ачык сүйлөшө аласың, канчалык стрессовый ситуацияларда сен өзүңө кармап колго ала аласың деген моменттер болуп атты. Мына ошону практика жүзүндө биз ишке ашырып аттык. Так, рахмат, сонун чоң рахмат. Так, бизге кеңеш дейт, азыркы коллаборация жөнүндө сөз кылып атсак, сизден бизге кеңеш. Коллаборация. Чөйрө менен коллаборация боюнча. Да, чөйрө менен коллаборация. Во-первых, я думаю, нам еще надо сесть. Биз жакшы отуруп дагы неме алабыз. Бирок негизги азыркы вектор движения вперед — это то, что биз мына коворкингде сиздерди күтүп жатабыз. Сиздердин катышуучуларыңыздарды жана митап, совместный митаптарды, совместный проекттерди кошо ишке ашырганга даярбыз.
Себеби Ошто, Бишкекте бул картина мынчалык неме слабо эмес. Ошто IT курстарын өнүгүшү, IT курстарынын бүтүрүүчүлөрүнүн ишке орношуу, айымдардын арасынан айтишниктердин аздыгы жана ошондой эле канчалык IT специалисттер Оштогу бүтүргөн курстун IT курстарынын бүтүрүүчүлөрү канчалык талапка, IT компаниялардын талабына жооп береби, жооп бербейби, жооп бербесе эмнени гана жакшыртыш керек, дагы эмненин үстүндө иштеш керек деген суроолорго жооп табыш үчүн сиздер менен кошо иштешкенге биз абдан мындай даярданып жатабыз. Жана ошондой эле сиздердин жардамыңыздар менен мен готовый проекттерди көрдүм сиздердикин, СММ, продвижение боюнча, маркетинг боюнча да. Бизде ишкерлер, биздин катышуучулардын көбү бул жаатта тажрыйбасы жогураак, сиздерде көбүрөөк, да. Биздин катышуучулар сиздерге эмне бере алат, сиздер эмнени бере аласыздар. Ошону конкреттүү түрдө сүйлөшөбүз. Уже мындай түшүнүктүү болуп баратат. Так, чоң рахмат, сонун иштер болуп атат. Бул окууга кайсы аймактын айымдары катыша алат? Бир гана Ошто жашаган айымдар эле катышабы? Азырынча ооба, себеби күндө келип кеткенге кыйын болуп калат экен. Бирок Оштун мына шаардан өтө алыс эмес жердекилерде можно единственное саат 4-6 чейин болуп атат. Азырчы 4-6 чейин. Анан экинчи когортада дагы 30-тан ашык эмес айымдарды алып атабыз. Себеби бизде мындай бизге берилген мүмкүнчүлүк кичине помещениябыз өзү 30 адамды гана батыра алат да одновременно. Анан детский комнатасы дагы бар. Бизде айымдар бала чака балдарын көтөрүп келип, мындай кичинекей балдарын коюп, анан дагы эмнеге аябай жагат, биринчи когортада биздин катышып жаткан айымдардын өздөрүнүн шериктеш группалаштарынын балдары ойноп жүрсө, жанында жүрсө, ушунчалык толеранттуу мамиле кылганына биз абдан ыраазы болдук. Себеби сабак болуп атат, балдар жүрөт, неме кылып, жаш балдар да машинесин айдап, бүлдүлдеп жүрөт, биякта жүрөт. Ошол немеде ушундай чөйрөдө иштегенге, ушундай чөйрөдө окуганга биздин когорта участницалар аябай жакшы кабыл алды. Вот. Так, Азамат Нуржеке, ошмуда мугалим элеңиз сыртыңыздан көрүп, суктанчу элем кыйын айым деп дагы бир жолу далилдеп жатабыз. Кыйын адамдарга суктануу өзүнчө бир бакыт тартуулайт. Рахмат чоң. Азаматовдор эң сонун проекттер экен. Айыл жергесиндеги айымдарга жакшы мүмкүнчүлүк. Ооба, биз азыр мына Проондун представительдери менен сүйлөштүк. Абдан өздөрү да кызыктар региондордо бул нерсени ачып, бул нерсени ишке ашырууга өздөрү дагы аракет кылып жатышат. Мен ойлойм, келерки жакын убакытта бул ишке ашат. Окуу канча күн же ай болот? Экинчи когортаныкы биз азыр 1,5 ай деп пландаштырып жатабыз. А так өзү лаборатория ушул жылдын аягына чейин, ушул жылдын аягына чейин дагы бир нече когорталарды дагы өткөрөбүз. То есть бул набордон кийин экинчи когортадан кийин да 3-чү когорта болот, андан кийин да 4-чү когорта болот. Бир нече когорталар болот. Андан кийин ишеним, мындай үмүт чоң. Биз краудфандинг баштадык. Краудфандинг, то есть акча топтоп, фонд ачып, мына ошол фонддун негизинде кандайдыр бир айымдар, кайсы бир айымдардын стартап ою, ишкердикке болгон сонун идеялары болсо, социалдык көйгөйлөрдү чече турган проекттер болсо, биз ошол фонддун негизинде жардам бергенге аракеттенебиз. Проекттерди кошо жазганга аракеттенебиз жана негизинен жөн эле отуруп сүйлөшүп, мындай принимать участие в жизни, да, вот турмушуна жардам бергенге мындай пайдабыз тийсе абдан сонун болмок. Ошого үмүттөнүп умтулуп жатабыз. Так. Пока ошол суроо, да? Ооба, суроолор ошол. Пока. Ошондо мындайча айтканда, азыркы мода тил менен айтканда, мотивациясы күчтүүлөр гана окуп кете алат. Ошондой эле жаңы этапка дагы, ошо жаңы потокко дагы этаптар менен алабыз деп айтып кеттиңиз. Ошондо мотивациясы күчтүү, өзгөрөм деген, эч нерсеге карабай өзгөрөм деген гана айымдарды алганга аракет кылып атасыздар. Себеби сиздер 30 кишиге ориентир алып, мисалы да, анын кээ биркилери кандайдыр бир себептерди шылтоолоп келбей калса, сиздер ортодон
канча кишинин эмесин чыгара албай калышы үчүн. Ооба, бул жакшы кейс, кстати, очень хороший кейс. Биринчи когорта бизге сабак көрсөттү. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр катышам, точно мен уверен деп туруп анан кийин келбей койгондо башка бирөөнүн ордун ээлеп калып атпайбы? Ошого биз азыр экинчи когортада кичине правиланы күчтөндүрдүк. 3 жолу эгерде себепсиз пропуск болсо, анда биз уже башканы набирать этебиз, башка катышуучуну. Мындай экен да, ар бир нерсе өзүңдүн каалооңдон болот экен. Если ты что-то захочешь, ты это получишь. Если ты на самом деле тескерисинче, эгерде сен кайсы бир нерсеге каалооң жок болсо, бирок эл баардыгы кетип атыптыр, мен дагы аралашып кошулуп алайын, ооба мен колумдан келет, мен жасайм деп туруп анан кийин бирок на самом деле могул жерде желание жок болсо, тез эле билинип калат экен. Андан кийин бул жерде эми башка бирөөлөрдүн убактысын дагы сыйлоо, башкалардын дагы жасаган эмгегине туура мамиле жасоо дегенге чакырмакпыз да. Площадка бул сонун мүмкүнчүлүк. Ошол площадка менен колдонуп, ошол площадкадан андан ары өсүп, өнүгүп кетсеңиздер, бул аябай сонун нерсе. Биз негизги максатыбыз ошол да. Тут появился вопрос. Биринчи потокто канча кишиден канчоосу бүттү? 30тан 20сы бүттү. 30тан активный 20сы бүттү. Бирок ошол 10 ошонун ичинен 10 мындай ситуация болду. Кээ биркилер мындай курак менен мындай возрастной кичине немесине дал келбей калды деп өздөрү ойлоду. Кээ биркилердики жумуш менен баягы кечирим сурап өздөрү баары личкага жазды. Биз ушинтип калдык. Жумуштан бошобой калдык. Бирөөсүнүкү апасы катуу ооруп калды. Эми ар кандай себептер болот, түшүнөбүз неме. Бирок баары бир биз ойлойм биринчи выпуск 20 бул 50дөн көп көрсөткүч, 50%ден көп көрсөткүч. Ошого для первой когорты пока думаем, что неплохо. Жаштары кандай болду? 19 жаштан жогору, эң чоң 63 жаш болду. Статус студенттер болду. Домохозяйкалар, үйдө отургандар көбүрөөк болду. Мугалимдер болду, ишкерлер болду. Дагы кандай? Ошол негизинен ушул тармакта государственный сотрудниктер дагы болду, мамлекеттик ишканаларда иштегендер. Анан сонун нерсе, бир площадкада, бир чөйрөдө ар кандай тармактан, ар кандай курактан, ар кандай үй бүлөдөн келген айымдар менен баарлашса, сонун мындай кейс болот экен да. Себеби биринчиден бири-бирине ишенишпей, мындай неме болот, башында это нормально, потом они начинают общаться постепенно, и сейчас баягы сабактарда, семинарларда, лабораторный иштерде биз көрүп аттык, барган сайын бири-бирине болгон ишеним жогорулап, анан кийин ошол менен кошо эле биргеликте өзүнө болгон ишеним жогорулады. Вот это вот такие классные моменты, да. Кайсы багыттарда окуулар окутулат? Самопознание. В первую очередь самопознание. Что такое самопознание? Ну, это чоң нерсе экен да самопознание үчүн. Биринчиден, дизайн мышлениянын негизинде, дизайн мышления это такое направление, где ты с помощью определенных вопросов, стратегических моментов ты находишь ответ себе. Мен азыркы кезде мен каерде эмне кылып турам? Азыркы кезде мен өзүмдүн жашоомдо кандай этапта турамын? У меня все получается, у меня все окей? Или мен турмушта кандайдыр бир нерсеге ыраазы эмесмин, максаттарыма жете албай турамын, бирөөгө капамын, мындай ишкерликте, ийгиликке жетише албай атам деген биринчи эң негизги суроо: сен азыр каердесиң? Кайсы точкадасың? Ошол моментти мы определяем с помощью дизайн мышления, да, и потом проецируем Б точкасын. Сен каяка умтуласың? Эмнени көздөп жатасың? Мүмкүн сен эчтекени каалабай атасың. Анда эмне үчүн сен эчтекени каалабай атасың? Ар бир нерсенин өзүнүн себеби болот экен да. Бирок баардыгыбыз билебиз, ордунда тура берсең, сен неме барго, начинает ржаветь дегендейчи. Ошондой боло баштайт. Өнүгүү дайыма бул мындай токтоосуз процесс экен да, өнүгүү. Же сен өнүгүп алдыга жыласың, же сен ордуңда туруп баягындай неме дат баса баштайт. Сага бул нерсе керекпи?
дат баскан керекпи же сен алдыга жыласыңбы? Бул суроого сен өзүң жооп беришиң керек. Мүмкүн катуураак айтып койдум, бирок негизги ой ошол. Анан эгерде алдыга жылсаң, кайсы тарапты кадимкидей каяка көздөйсүң? Ошол тарапты биз неме кылабыз, жоопторду издегенге, кошо бирге издегенге аракет кылабыз. Так, онлайн же, да, это ведь IT. Ильнура Саламбек кызы, у нас не онлайн, у нас офлайн. И IT направление это одно из направлений IT, потому что для саморазвития женщины, а у нас женская креативная лаборатория, IT направление, оно, то есть одна составная. В основном мы ориентируемся на самопознание, саморазвитие участницы. Это и в сфере бизнеса, в сфере творчества, креатива, даже в сфере постановки речи даже есть. У нас Ирина Тен, она отличный тренер по постановке речи, по технике речи. Она приезжает из Бишкека, ее включили тоже во вторую программу. Поэтому принимайте участие, я думаю, будет классно. Видео сакталабы, кайталап көрүүгө. Есть, да? Мерим? Видео записывается, да, по-моему? Ооба, записывается, мен жооп берип койгом. Бул жакта дагы бир суроо келди. Окей. Аябай кызыктуу суроо экен, жооп берсеңиз. Кайсына? Эч бир таланты жок болсо дагы катыша аламбы? Же таланты бар гана айымдар регистрациядан өтүп кошула алабы? Аябай актуалдуу сонун суроо болду. Да, биринчи суроо. Эмне үчүн сиз мындай ой, адамда ой кетет, таланты жок адам бар дегендейчи. Себеби исследования показывают, вот ученые доказывают, в каждом человеке, когда он рождается, есть определенный талант на что-то. Он что-то действительно умеет хорошо делать. Биз просто баягы кандайдыр бир балалыктагы туура эмес чөйрөдө болуп калганыбыз үчүнбү же эми бул нерсе көп нерсе таасир этет. Таланты сөнүкпөй калган, өрчөбөй калган, потенциалы өчүп калган. Поэтому вот это уже самооценка, да, вот здесь уже есть такой момент, насколько человек может верить в себя, да. Талантыңыз жок же бардыгын ошол площадкада аныктап билсеңиз болот. Бардык нерсени көрүп. Сама по себе жизнь, она өзү, жашоо өзү эксперимент. Надо, даже если в лабораторию не попадаешь, нужно пробовать, экспериментировать. Все время пробовать. И понять для себя, что ты можешь, что у тебя классно получается и от чего ты получаешь кайф, от чего ты получаешь радость, когда ты что-то делаешь. Окей, по-моему, все, да? Так, Инстаграм баракчада регистрация болуу үчүн анкета таба албадым, каталог боюнча кайталап конушту сураныч. Можете, да, еще раз скинуть? Салам, Таласкадагы ачасыздарбы офлайн? Так, я думаю, это от запроса. Багдад Туныбекова, саламатсыздарбы? Это от запроса. Канчалык, мисалы үчүн Таластан же башка региондордон запрос боло турган болсо, мен ойлойм, келечекте ар бир регионду ачууга мындай тилек бар организаторлордун. Себеби билем, ар бир региондо ушундай күчтүү айымдардын саны ушунчалык көп, биз күчтүүбүз. Так. Тил боюнча, тил эки тилде, эки мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы боло берет. Кээ бир учурларда, мисалы үчүн биз бир күн англис тили деп дагы өзүбүздүн катышуучуларыбыз инициатива кылды. Англисче дагы сүйлөшүптү. Себеби практика керек. Так. Жалал Абадта көп каалагандар. Классно. Жалал Абадка, по-моему, ачылыш керек жакында. Пока еще аны кайта албайм, бирок ошондой миш кептерди уктум. Рахмат. Сон маек болуп атат. Сиздин убактыңыз жакшы эле? Ооба, менин убактым жакшы эле. Суроолорго жооп бере алабыз. Дагы кандай суроолор бар? Сурасаңыздар болот. Кыргыз тилинде болобу деген суроого жооп бердиңиз, менимче. Ооба, эки тилде биз өтө беребиз. Негизинен мен мүмкүн болушунча бүгүнкү катышуучуларга деле суроо берсем болот. Ар бирди өзүнө канчалык сиз өзүңүздөрдү, ар бирөөңүздөргө суроо азыр. Канчалык сиз өзүңүздөр бактылуу сезесиз азыркы турушуңузда? Вот
Насколько вы счастливы сейчас? Просто сами, я думаю, каждый должен задумываться об этом. Ар бир адам дайыма ушул суроого жооп издеш керек экен. Канчалык бактылуу? Жана бактылуулуктун көрсөткүчтөрү. Канчалык сиз жашаган күнүмдүк турмушуңузда сиз ырахат аласыз? Ошол суроолорго негизинен жооп бериш керек экен. Чыракка кошулгандан бери аябай бактылуу. Супер, классно ответ. Так, 50% это что? Насколько счастлив, да? Я так думаю, да? 50/50. Ага. А что мешает 100% быть счастливой? Мерим, Илья зависла или вы зависли? Все, да? Вы зависли, у меня Я показывает, зависла. что у вас Ага. плохой. Так. Ответ пошел 70%. Не на 100% точно, со 100 только на 60%. 95%. Мешают муж и дети, которые вечно голодные. Да, надо их кормить. Но я думаю, Мерим, пора их учить самих готовить. Я так думаю. Так, 100%. О, классно, 100%. 1000%. Аркыны саат сайын сеземин. Супер. Ошондой болуп барат эле мен артка кетип калып жатамын да. Так, что же эми сизди артка түртөт? Улукан же супер пчелки. Так, ошол артка түрткөн нерсени кантип жеңсе болот? Такой вопрос вам сизге. Так. Ой, бактылуумун деп эсептеймин, анткени чөйрөм жакшы, кызыктуу өмүр сүрүп атам. Супер. Мне очень нравится, мага абдан жагып жатат мындай жооптор, себеби бардык эле чөйрөдө мындай жооптор чыкпайт да. Кээ биркилерде бар мындай не так отвечает. Заманбап IT кесибин өздөштүрүп бактылуу болуп жатабыз. Сонун. Мен ушул бактылуулукту эми үйрөнүп атам, көрсө ар моментте бактылуу болуш керек экен. Даже тамак кылып жатып бактылуу болсо болот экен. Вау, супер ответ. Да, классно, иначе еда невкусная будет, да? Жалгыздык. Да. Жалгыздык боюнча дагы бул сонун тема, вообще шикарная тема. Канчалык биз өзүбүздү жалгыз сезебизби же чувствуем ли мы одиночество или чувствуем ли свободу? Вот это два конкретных вопроса, на которые нужно для себя ответить. Я одинок или я свободна? Так, 100%. Жаратканын бизи бул дүйнөгө жараткан өзү бактылуулук. Сонун, сен жашооңду бирөө башкара алсачы, женщина молчи деп. Если такой кейс, сенин жашооңду бирөө башкара алсачы, ошону башка адамга башкартууга айым өзү мүмкүнчүлүк берди да. Мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн тагдыры өзүнүн колунда. Бирөөнү башкарууга болбош керек, кандай? Так, или я пропала, или Мерим пропала. Я пропала, извините. Все, хорошо. Так, женщина молчи деп. Ну, вот такой больной вопрос. Это нужно вот индивидуально обсуждать, но в любом случае женщина, она уже, я думаю, она уже выиграла, потому что женщина. В любом случае. Так, ар бир адам ичинен бактылуу сезсе, бүтүнү бактылуу. Тил билип, English IT-ге аралашып, жаңы кесип үйрөнүп, өзүмдү бир компанияда буюрса иштейм деп бактылуу сезип жатам. Вообще супер. Мерим, вы знаете, да, как вы влияете чөйрө на женщин? Это же так классно. Сонунда. Бактылуу болуу ар бир адамдын өзүнүн колунда. Макулмун. 100% бактылуумун, азыр каалаган нерсеме жетсем болот, мүмкүнчүлүк өтө көп. Такие люди, как вы, вдохновляют и мотивируют. Спасибо. О, вообще классно. Ну, видите, какая позитивная у вас аудитория? Азыр мен биздин маек аяктап калганда дагы бир жакшы марафон жөнүндө айтып берем. Аны угуп катышкыңар келгенде 2000% бактылуу болгуңар келип кетет. Буюрса көрөм. Азыр көрсөтөбүз. Сонун маек болду окшойт. Келип
биз менен маектешип ошо өзүңүздүн кылып жаткан жумушуңуз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Негизи азыркы тапта чындыгында жанагы аялдын өзгөрмөйүнчө бул коом өзгөрбөйт деген чындыгында экен. Себеби келечектин коомду өзгөртүүчүлөрдү аял тарбиялап, аял төрөлүп өстүрөт экен. Ошондуктан азыркы убакта биздин өлкөдө аялдарга аябай маани берип, аялдардын өнүгүүсүнө маани берип аткан бул аябай сонун нерсе. Сиздин да ошо сиз жетектеп баштаган лабораторияңыздагы мен ойлойм көпчүлүк айымдардын баягы өзүн өзү өнүктүрүп, билимдүү келечекти тарбиялаганга аябай чоң мындай таасир этет деген ойдомун. Анда суроолор жок болсо жыйынтыктай берсек болот, же суроолор бар? Анда акыркы сөзүмдү айтып коеюн мен бул жерде. Ал жерде мен өзүм жалгыз эркин сезгим келип жүрөм деп ушуну менен акыркы неме айтып атыптыр. Жалгыздык, одиночество, если оно деструктивно, то есть если оно разрушает, если оно боль причиняет, жалгыздык эгерде оор болуп мындай ички дүйнөңө кадимкидей оорчулук алып келип жатса, сөзсүз бул ситуациядан чыгып кеткенге аракеттениш керек. Ал үчүн мындай чөйрөлөр, ошол коомго, ошол лабораторияга келиңиздер, өзүңүздөрдүн эмеңиздер мындай издениш керек да. Человеку может помочь только свой позвоночник. То есть ты рассчитываешь только на свой позвоночник. Все. И сен өзүң гана чыгарасың. Антесең, чтобы пойти ошол башка жакта менен да сүйлөшүш үчүн сен өзүң басып барышың керек, өзүң телефон алып чалышың керек. Это все вот от человека зависит. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем человек говорит. Я прекрасно понимаю, что такое и одиночество, и стресс, и депрессия. Бул нерседен чыгып кетиш дагы оңой эмес, я это тоже знаю. Бирок жашооңдо сен баягы гордиться эте турган, сен ыраазы боло турган кымдай бир нерсе болсо дагы уже ошол нерсе отправная точка болуш керек экен. Ошол нерсенин үстүнөн эле ошол үчүн дагы надо стараться, оказывается, другие краски, все разноцветные цвета жизни почувствовать. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Мен абдан ыраазымын бүгүн мени чакырганыңыздарга. Сиздер менен дагы коллаборацияны күтүп жатабыз. Мен ойлойм аябай сонун болот. Бүгүн башка центрлер менен да сүйлөшүп жолугушуу болду. Ал жерде бара кандайдыр бир ушул чакан чөйрөдөн секин мындай нерсе чоңоюп чоюлуп мындай өсүп бараткандай сезилип жатат. Келиңиздер, баардыгыбыз биргеликте ошол нерсени жасайлы. Мен ойлойм, коомду, биздин мамлекетибизди, элибизди көтөрө турган биринчиден энелер, айымдар, кыздар, эже сиңдилер. Себеби келечекке болгон көз караш биринчиден жоопкерчиликти айым сезет экен. Себеби бул бизге ошондой дар, это наш дар, бул биздин дүйнө, ички дүйнөбүз. Баардыгыңыздарга ден соолук, күч кубат, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Весна у нас очень дождливая, это жаркая была, лето потихонечку жамгыр менен башталып атат. Я думаю, все друг друга восполняет, все так, как должно быть. Рахмат чоң, баарыңыздарга бактылуу болуп, жана жан дүйнөнүн тынчтыгын каалайм. Сиздерге чоң рахмат. Мээрим, рахмат чоң ада. Чыкпай туруңуз. Азыр ошол коллаборациянын алкагында бир IT демилге башталып атат. Чырак ошондой эле сиздер менен боло турган коллаборациянын алкагында болот бул IT марафон. Ал жөнүндө мен азыр маалымат берип кетем. Менден бул жактан ошо коллаборацияда ошто жүргөн кыздардан бирөөсү ошо сиздердин лабораториясы боюнча мындай фидбек айтып кетейин деп жазып атат. Уруксат берсеңиз. Гүлдан эже. Кутман кеч баарыңыздарга. Гүлнур эже куш келипсиз. Чоң рахмат. Биз Ололош аябай бизди жакшы кабыл алды. Чоң рахмат сиздерге. Биз ушул биринчи лабораториянын бүтүрүүчүлөрү менен
буларды ачык эшик күндөрү тааныштык. Кыздар чындап аябай сонун ийгиликтерге жетишиптир. Аябай өзгөргөндөрү көздөрүнөн, жүздөрүнөн байкалып турат. Жасаган иштери, ушул лабораториянын алкагында жүргүзүлгөн бардык иш-чаралардын негизинде ушунча жыйынтыкка жеткен деп ишенемин. Аябай сонун жыйынтык экен, аябай кызыгып, жетишкендиктери менен аябай суктанып келдик. Ар биринин чындап сонун идеялары, ойлору бар экен, ошолорду буюрса ишке ашырабыз деп чоң күч дем алыптыр ушул лабораториянын негизинде. Гүлнур эже жөнүндө айтсак да, Гүлнур эже аябай өзү мына кундузда жазып атат, жөнөкөй эме экен. Кечээ биз чөйрөгө боюнча барганда да бизге аябай дем күч берип турду. Баары жакшы болот, жайында болот депчи. Рахмат Гүлнур эже. Ишиңиздер илгери боло берсин. Чоң рахмат. Рахмат. Оштун айымдары Ололо Сити сиздердин инста баракчаңыздар ошондой эле чөйрөнүн инста баракчасына катталып, биздин жаңылыктар менен чогуу коллаборация жумуштарыбыз менен тааныштырып турсаңыздар болот. Гүлнур эже, уруксат этсеңиз, азыр дагы бир жакшы чөйрө жөнүндө видеобуз бар болчу, ошону көрүп көрсөтүп, анан ошо коллаборациянын эми алкагында да бир марафон жөнүндө, жакында башталуучу марафон жөнүндө кыска маалымат берип кетсек, Так, азыр мен чөйрөчүлөр биз атайын барып жакшы азыркы тапта иштеп аткан чөйрөчүлөр видео тартып келгенбиз. Жагат деген үмүттөмүз. Болот ата. Чөйрө бул ар түрдүү адамдар чогулуп, ой пикирлер кайчылашкан жана идеяларды ишке ашыра турган жер. Эң кызыктуусу, ал адамдар ар түрдүү тармакта иштешет жана бири-биринен ой жүгүртүүсү менен, тажрыйбасы менен, жөндөмдүүлүгү менен айырмаланышат. Бирок алардын мүдөөсү бир, жок нерседен сонун идеяларды жаратуу жана ал идеяларды ишке ашыруу. Чөйрөдө реалдуу адамдар менен реалдуу кадамдарды жасайсың. Менин оюмча бул долбоордун келечеги чоң. чөйрөдө креатив абдан көп, чөйрөдө позитив абдан көп. Энергияга бай, айтып кеткендей адамдар иш алып барышат. Мага эң жаккан жери, ал жакта географиялык чектөө жок. Дүйнөнүн кайсы тарабынан болсо дагы адамдар чогулуп, иштеп, идеяларды, коомго керектүү сонун идеяларды ишке ашыра алышат. Улуу кичүүгөйбөй, дайыма бири-бирибизге жардам беребиз. Жайбыз ар кандай болсок дагы бизди бир максат бириктирет. Бул өнүгүү, өсүү. Максаты бир чөйрө. Ар кандай кызыктуу идеяларыңар болсо, ошолорду чөйрө аркылуу чогуу ишке ашыргыла. Маалыматтарды чөйрө.com сайтынан алсаңыздар болот. Чөйрөнүн негиздөөчүлөрү Бакыт Адишев, Азамат Токтоконов, Тимур Моун жана башкаларга ыраазычылык билдирем. Чөйрө менен сиз идеяңыздарды Ишке ашырганыңыз келеби? Андыктан сиз дагы чөйрөгө кошулуңуз. чөйрө бул круто. Гүлнур айым, байкадыңыз да, локация кайсыл жакта экен? Ооба да. Сонун. Азаматсыңар. Биздин кийинки негизи чөйрөдө келечек деген долбоор, IT долбоору менен 3 айда 300 проект алып барганбыз, 300 долбоор. Ошондой эле чырак айымдарына, андан сырткары ошо Оштогу сиздердин коллаборациянын алкагында дагы бизде демилге баштап атат. Биздин эмне деп коет, негиздөөчүбүз Азамат Токтоконов ошол демилге деп аталат. Азыр бул жакта негизи 3 багыт боюнча болгоно жатат. Марафон. Бул жактан кирип, сиздердин деле ошол сиздерге келип жаткан айымдардын, сиздердин уюштуруп аткан жанагы эми эле бүткөн бүтүрүүчүлөр дагы өздөрүн кандайдыр бир деңгээлде сынагысы келсе, колдонуу жаратман же колдонуучу же катары катталып, өздөрүнүн ошо IT марафонго катышса болот. Бул IT марафон бардыгына чектөө жок эч кимге. 3 ай бою жүрөт IT марафон.
Демилге айчы марафону Чырак долбоорунда окуган апалар, эже сиңдилер, карындаштар, кыз келиндерибиз үчүн атайы уштурулуп жатат деп жазылган. Бирок биз ошол бардыгына чектөө жок деп биздин жыйында айтылды. Ошондуктан Гүлнур айым, сиздердин дагы ийгиликтүү, кыйын айымдарыңыздарды ошол марафондон күтөбүз. Чөйрө деген сайтка кирип, өздөрү катышып, кошулуп, ошол марафондо катышса болот. Бул деген чоң мүмкүнчүлүк. Көбүнчө ушул SMM тармагында өзүн балким өөрчүткүсү келет, же болбосо ошол эле жанагы кандайдыр бир креативин көрсөткүсү келген айымдар өздөрүн чөйрөдөн таап алышат да, мындайча айтканда. Ошону айтып кетмекчимин. Меники кыскача ушул. Кененирээк маалыматтар буюрса дагы чыгып турат. Ошондой эле биздин баракчада чыгып турат. Балким совместный болуп сиздердин баракча менен чогуу чыгышы мүмкүн. Ошол. Анан мен сөзүбүздүн аягында бир суроо бергим келип атат. Жаратмандык жөнүндө, креативдик жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айтып бердиңиз. Эми сөздүн экөөбүздүн маегибиздин аягында чөйрө деген бул сиз үчүн деген суроону жооп берип койсоңуз. Негизи эле чөйрө. Чөйрө. Мен үчүн чөйрө бул үй бүлөмдө жанымдагы жакын адамдар. Мен үчүн чөйрө бул мындай короодо чыкканда коңшулар. Мен үчүн чөйрө бул общественный транспортто кетип бараткандагы ошол убактылуу болсо да ошол чөйрө. Мен үчүн чөйрө бул мен иштеп жаткан күнүмдүк ишимдеги күндө келип кеткен, жанымда жүргөн, же болбосо кандайдыр бир кыска убакытта жөн эле таанышып өтүп кеткен адамдардын мындай айланасы да. Башкача айтканда, биз канчалык ошол чөйрө бизге таасир этет, жана канчалык биз ошол чөйрөгө таасир этебиз. Дайыма кандайдыр бир таасирсиз болбой калат экен да. Мисалы үчүн элементарный даже общественный транспортто кетип баратсаң дагы кандайдыр бир бирөөнүн копол мамилеси же болбосо айдоочунун копол, мен постоянно неме сөз сүйлөп калам да, эгерде бир нарушает правила. То есть кайдыгерлик эместик да. Бул чөйрөдө биз эмне менен күчтүүбүз, эгерде биз кайдыгер эмес болсок, ошону менен күчтүүбүз. Жана ошондой эле өзүбүздүн билимибизди бөлүшсөк, өзүбүздүн ойлорубузду бөлүшсөк, жана бири-бирибизди мындай поддержка кылганга дайыма даяр болсок, мен ойлойм ошол нерсе чөйрө. Канчалык күчтүү болот бул чөйрө, бул биздин көз каранды да, ар бирибиздин көз каранды. Ошол. Сонун жооп болду. Рахмат. Сонун маек болду. Рахмат. Буюрса иштеше берели, биргеликте жаңы жакшы ийгиликтерге жете берели. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү маегиңизге. Рахмат. Мырзаларды дагы унутпагыла деп Каухар жазып коюптур. Кошпогула. Рахмат чоң. Мейли. Рахмат. Баарыңыздарга бүгүнкү келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Ололо Ош хабынын баш менеджер болуп келген, кыргызчасы, жана Жаратман айымдар жамаатынын негиздөөчүсү деп койсок да болот, Гүлнур Абылкасым айым болду. Негиздөөчүсү эмес, кураторский. Негизги мотору деп коеюнчу анда. Макул. Чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук. Мейли, жакшы. Рахмат сизге да.